Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Аллах Тааланын астында эң сүйкүмдүү болгон, эң фазилеттүү болгон амалдардын катарын толуктап кетебиз. Бүгүнкү кыскача токтолуп өтүүчү темабыз бул ал-вафау бил ахд. Убаданы аткаруу, берген убадаларга туруу, келишкен келишимдерди эч бир себептен бузуп жибербестен ага бекем болуп берүү тууралуу өтмөкчүбүз. Албетте момундун дагы бир жакшы сыпатынан Аллах Таалага жага турган, Аллахтын астында даражасын көтөрө турган сыпаттардын бири бул убаданы аткарыштык. Убаданы аткаруу бул ибадат болуп саналат. Аллах Таала жана пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде көптөгөн жерде бизге убаданы аткарууга буйруган. Ал эми убадага кыянаттык кылыштык, аны аткарбаштык. Адамдарга убада берип, жалгандан убада берип, аларды алдап жүрүштүгү бул шариятыбызда өтө бир оор күнөөлөрдүн катарында. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам муну мунафыктыкка теңеген. Мунафык адам, эки жүздүү адам деген. Эгерде убада бере турган болсо, убадасына кыянат кылат деген. Кайсы бир адам убада берип туруп, ошол убадасына кыянат кылып жүргөн болсо, убадасын аткарбай жүргөн болсо, бул адам мунафыктын сыпаты бар экен. Бул адам мунафыктардын катарында бир кошулуп калуу коркунучу бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убаданы аткарбай коюудан бизге катуу эскерткен. Мына ошондуктан убаданы аткаруу бул момундун сыпаты. Ал эми убадага кыянаттык кылыштык, адамдарга жалган сөз берип, аларды алдап жүрүштүгү бул өтө оор күнөө болуп эсептелинет. Момун адам мындан алыс болуш керек. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди убадаларды аткарууга төмөндөгүчө буйруйт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ауфу бил ахд. Иннал ахда кана мас'ула. Убадаларды аткаргыла дейт. Келишимдерди аткаргыла. Албетте ар бир кылган келишим, ар бир берген убада эртең кыямат күнүндө эсепке, суракка тартылуучу дейт. Ар бир берген убада бул жоопкерчиликтин ээси дейт. Сөзсүз түрдө берген убадаңа Аллах Тааланын астында ошол нерсеге жооп бересиң дейт. Эгерде кыянаттык кыла турган болсоң деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди убадаларды аткарууга мына ошентип буйруйт. Башка бир аятта Аллах Таала иман келтиргендерге кайрылып: "Я айюхаллазина аману ауфу бил уқуд." Ким менен кандай келишим кылган болсоңор, ошол келишимдерди аткаргыла, ага бекем тургула деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарга мына ушундай кайрылат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, убаданы аткарыштык бул ибадат. Бул Аллах Тааланын буйругу экен. Ал эми убадага каршы чыгыштык бул Аллах Тааланын буйругуна каршы чыгуу эсептелинет биринчиден. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бизди убадаларга бекем болууга төмөндөгүчө буйруйт. Ва ауфу иза ва'аттум. Эгерде бирөөгө сөз берген болсоңор, ошо сөзүңөргө тургула дейт. Аны аткаргыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошентип бизди убадаларды аткарууга ушундай буйруйт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул убада тууралуу келе турган болсок, убадалар эки түрлүүгө бөлүнөт. Биринчиси пенде менен Аллах Тааланын ортосундагы болгон убада келишимдер. Экинчи аны жараткан пенделердин ортосунда болгон убада келишимдер. Албетте мусулман адамдын Аллах Таала менен болгон келишими бар. Аллах Таала Адам алейхиссалам жараткандан кийин анын белинен анын бардык урпактарын түшүрүп, Алладан ушундай келишим алган. Аласту би роббикум, мен силердин роббуңар эмеспинби деген. Ошондой жаралган махлуктардын баары, ошол зурияттардын баары не деген? Колу бала шахидна. Сен биздин роббусуң, биз бул нерсеге күбөлүккө өттүк деп бардык адам Аллах Тааланын жалгыздыгына, Аллах Таалага жалгыз сыйынууга убада беришкен. Мына ушул убадага пенделер туруп бериштиги
милдет болуп эсептелинет. Аллах Тааланы жалгыз деп билип, Аллах Таалага жалгыз кулчулдук кылып жүрүштүгү бул Аллах Таалага берген убадасы болуп эсептелинет. Ал эми ким Аллах Таалага шерик кошо турган болсо, Аллах Таалага сыйынбай турган болсо, бул Аллах Таалага берген убадасына каршы чыккан болуп эсептелинет. Жана ошон эле Аллах Таала ошол Ал-Мисакта алган убадасын да бекемдөө үчүн бул дүйнөгө бизди жараткан кезде фитратта жаратты. Аллах Тааланы тааный турган кылды. Ар бир адамдын табиятында Аллах Таала бар экенине иман келтирет. Кандай бир затка сыйынууну талап кылат. Бул инсандын фитратындагы Аллах Таала бар экенине болгон көрүнүш. Жана ошон эле Аллах Таала дагы өзүнүн пайгамбарларын жөнөтүп, өзүнө келиме келтирип, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп Аллах Тааланын болгон келишим алды. Аллах Тааладан башка эч кандай сыйынууга татыктуу Кудай жок. Жана пайгамбар анын элчиси, биз пайгамбарга ээрчидик деп ушундай ар бир мусулмандан, ар бир момундан Аллах Таала убада алган. Демек, момун адам ушул келимесине туруп бериш керек. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Ла илаха иллаллах Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Мен Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпоймун. Аллах Таалага жалгыз сыйынамын. Аллахтын буйруктарын аткарамын. Анын тыюуларынан тыйыламын деген сөз. Аллах мага эмнени арам кылган болсо, ага жакындабаймын. Аллах Таала мага эмне адал кылган болсо, ошону гана аткарамын. Аллах мага кандай буйрук берген болсо, ошого моюн сунамын деген бул келишим болуп эсептелинет, бул келиме сөзү. Жана ошон эле дагы Мухаммад Расулуллах, жана пайгамбар анын элчиси, вабдуху анын кулу. Биз ошол пайгамбарга моюн сунабыз, пайгамбарга ээрчийбиз, пайгамбар көргөзгөндөй жүрөбүз деген келишим болуп эсептелинет. Мына ушул келишимге инсан сөз түрдө муну аткарыш керек. Бул келишимге каршы чыкпаш керек. Кайсы бир пенде Аллах Таала убада берип, мусулманмын деп туруп, бирок намаз окубай турган болсо, мусулманмын деп туруп арак иче турган болсо, мусулманмын деп туруп зына кыла турган болсо, мусулманмын деп туруп дагы башка арам иштерге жакындай турган болсо, бул Аллах Таалага берген келишимге каршы чыккан болуп эсептелинет. Муну ошол келишимге кыянат кылган болуп эсептелинет. Кайсы бир даражада чоң күнөөкөр болот. Эгерде Аллах Таалага берген келиш менен шахада каршы чыга турган болсо, Аллах Таалага шерик кошо турган болсо, Аллах Тааладан дагы башка бирөөгө барып сыйына турган болсо, Аллах Тааладан дагы башка бирөөдөн барып жардам сурай турган болсо, дагы башка тоо таштарга барып, дарактарга барып, булактарга барып, алардан дуа кылып, жалынып сурай турган болсо, анда бул Аллах Таалага берген келишимине каршы чыккан болуп эсептелинет да. Демек, биринчи эмне экен? Таалага берген келишимге, Аллах Таалага берген убаданы аткарыш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ман ауфа бима ахада алейхи Аллаху фасаютиху ажран азима." Ким Аллах Таалага берген убадасына бекем туруп аткара турган болсо, жалгыз өзүнө сыйына турган болсо, ал буйруган жолдо жүрө турган болсо, ал көргөзгөндөй ибадаттарды аткара турган болсо, пайгамбарына моюн суна турган болсо, Аллах Таала бул адамдарга өтө улуу соопторду берет деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге ушундай баяндап өтөт. Эми экинчи келишим бул пенделер ортосундагы келишим. Биринчи келишим кандай дегенде, бирөөдөн карыз ала турган болсо, муну ошол карызын кайра өтө бериштик. Бул да ушундай келишим. Бирөөгө паландай күнү сага ушундай нерсе кылып берем деп убада бере турган болсо, ошол убадасын аткарыштык. Бул момундун сыпаты. Же болбосо никах. Эгерде адам үйлөнө турган болсо, ошо нике бул келишим. Муну ошол келишимге туруп бериштиги. Мен сени никем алдым деген, ошол сенин жүгүңдүн баарын көтөрөмүн деген. Аллах Таала экөөбүзгө кандай милдеттемелер жүктөгөн болсо, ошонун баарын аткарабыз деген бул келишим. Аялга да, эркекке дагы бирдей бул. Үй бүлөдө күйөөсүнүн дагы, аялдын дагы милдеттери бар. Мына никедеги келишим ошол нерсе. Экөөбүз мындан кийин эр күйөө болдук, бири-бирибиздин келишимибизди аткарабыз деген, мына ошол нерсе сөз. Никебизди жөн эле эч кандай бир себепсиз буза бербейбиз деген келишим болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Вахазна минкум мисакун гализон" дейт. Биз силерден өтө бир катуу келишим алганбыз дейт. Ошол нике кылып аткан кезиңерде дейт. Демек, никедеги бул дагы келишим убада болуп эсептелинет. Ар бир үй бүлөдө эркек дагы, аял дагы өзүнүн милдеттерин аткарып, өзүнүн сөзүнө берген убадасына туруп бериш керек. Жана ошон эле дагы бул келишимдерден соода сатык келишимдеринде, эгерде соодада бирөө келишим кыла турган болсоз, мына ошол келишимди бузбастан аткарыштык. Же бирдеке сата турган болсоз, таразадан толук кылып өлчөп бериштик. Таразадан алдабаштык, мына ушул дагы келишим. Же товар сата турган болсоңуз, аны айыбы бар буюмуңузду
бул айыбы жок, таптаза кемчилдиги жок деп алдап сатып жибериштик. Бул дагы ошол келишимдерге каршы чыккан болуп эсептелинет. Жана дагы ушундай келишимдерден бул эгерде бир жерге жумушчу болуп тайындала турган болсоңуз, муну ошол жумушту так аткарыштык. Кандай келишкен болсо ошондой аткарып бериштик. Же бир жерде мугалим болуп иштей турган болсоңуз, ошол сабак берип аткан кезде ар бир сааттын ар бир мүнөтөсүн толук бериштик. Бул да ошол берген убада келишим эсептелинет. Инсан бул нерсеге бекем болуш керек. Албетте убадага бекем туруу момундун сыпаты. Аллах Таала убадага бекем туруунун турган адамдарга өтө улуу соопторду убада кылган. Жана ошону эле дагы инсандын кыямат күндө бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Жана ошону эле дагы убадан аткарган адам Аллах Таалага эң сүйүктүү адамдардын катарына кошулат. Жана ошону эле дагы инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуп, дозоктон куткаруучу амал болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбызды убадаларга бекем туруп, аларды аткаруучудан кылсын. Ал эми убадага кыянат кыла турган адамдардын катарынан бизди сактаган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.